Борбор калаада санариптик өнүктүрүү министрлигинин колдоосу менен уюштурулган Digital Кыргызстан 3 эл аралык платформа өтүүдө. Иш-чара мамлекеттик сектордон, бизнестен, жөнгө салуучу органдардан, банктардын, финтех компанияларынын, санариптик трансформация чечимдеринин провайдерлеринин алдыңкы өкүлдөрүн бир аянтчага чогултту. Форумга санариптик өнүктүрүү министри Азамат Жаманкулов, Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Мелис Аттокуров, Айыл банктын башкармалыгынын төрагасы Тилек Алимжанов жана башка жууптук кызматкерлер катышууда. Форумдун негизги максаты санариптештирүүнүн негизги маселелерин талкуулоо, мамлекеттик түзүмдөрдүн, каржы секторунун, IT жана телеком индустриясынын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жөнгө салуу болуп саналат. Технологии, финансы и инновации на одной площадке. Бүгүн бир аянтчада технологиянын, финансынын, инновациянын өкүлдөрү жолугуп жатат. Мындай форум өлкө үчүн өтө маанилүү. Себеби санарип бир ордунда турбайт, ал күн сайын өнүгөт. Ошол себептен биз жаңы технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, тажрыйба алмашабыз. Ошондой эле бизге бул аймактан инвестиция тартууга жакшы мүмкүнчүлүк болот.